Жамал эжекемдин экрандагы сөздөрүн угуп отуруп, ошону Кыргызстанда канча саясатчы болсо баардыгы бирден угуп эле койбой, кулак аркылуу жүрөгүнө сиңирип, анан денесине чыгарып, амал кылып аткарып жашаса адашпайт элек. 3 эле сөзүн караңыз. Кээде өзүмө суроо берем дейт. Мен адамдык милдетти аткарып атамбы? Туура жашап жатамбы? Же адашып жүрөмбү? Туура эмес кадамдарды кылып атамбы дейт. Ошондон эки сөзүн караңыз. Адам экенбиз, жаңылабыз, адашабыз, бирок ошол адашуубуз, ошол жаңылуубуз бирөөгө зыян тийбесе экен дейт. Мына ушул сөз, мына ушул уран ар бир кыргыз саясатчысынын кредосы болуш керек. Мен буга көзүм жетти. Гүлшан эжеке, сиз дагы залкарсыз. Сиздин да кадырыңызга жетип калалы. Ушул жерде эле көздөрүм көрүп турат. Мүмкүн болушунча жүздөрүн көбүрөөк карап, керек болсо колунан өп, бешинеге тийгизип, ак батасын алып кала турган инсандар көп болуп турат. Эмне себептен дегенде, туулган ар бир адам билет, бирок өлөрүн эч ким билбейт экен. Өлүм ажалга айыптайт. Качан келерин өлүмдү эч ким билбейт. Ушул залдан аман-эсен чыгабызбы? Бул дагы табышмак. Бул дагы суроо. Ошон үчүн жерге түшөт экенбиз, жерге бир түшкөндөн кайра үстүгө чыкпайт экенбиз. Кадырыбызга жетишеличи. Мейли саясатчылардын жолу, мамилеси башка, бизнесмендердин жолу, мамилеси башка. Бирок ушу өнөр адамдардын арасында интрига болбосунчу, бирин-бири жамандабасынчы, биринин көңүлүн оорутпасынчы, эгер өнөр адамдары, искусствонун адамдары, маданияттын өкүлдөрү ушундай кылса, ар бирибиздин жүрөгүбүзгө кеткен жарак ошол. Эң аягында айтарым, Кудайга чек шүгүр айтам. Жамал апа, сизди таап калганыма шүгүр. Далай кепке салганыма шүгүр. Кеңешиңизге, насаатыңызга кадимкидей канганыма шүгүр. Үйүмө чакырып, чайымды берип, өзүм эле эмес, бүтүн уул кыздарыма, укум-тукумума батаңызды алганыма шүгүр. Азыр бир саптар айтылып кетти, кыргыздын залкарлары түгөнүп баратат. Жок, антпейличи. Сөзү болот, андан кийин өзү болот. Жакшы сөздөрдү айталы, духту көтөрөлү. Мен азыр келгенде бир сыра галереяны карап чыктым. Залды карап койсоңуздар. Бул жакта Бобек Ибраев, Таттыбү Турсунбаева, Имаш агабыз, ошол эле Дулатов эжекебиз залкарларды турат. Бирок мындай барып жашарып кете береткен, бүгүн деле залкарларыбыз толтура экен. Ошолорду таптайлы, сактайлы, көңүлүн көтөрөлү. Бар бол кыргызым, Кудай буйрса келечегиң айыбай экен. Апабыздын жанында болсун.